О туугандар, намазды алып жүрөйлү. Намазды алып жүрөйлү. Кабырга барганда дагы айтайын. Ал жерде мынау жарыктык болбойт. Намазыңыздын жарыктыгы нур болот. Намазыңыз сиз менен бир болот. Кыямат күнү намаздан биринчи эсеп китеп намаздан суралат. Кимдин намазы жакшы чыкса, башка амалдары да жакшы чыгат. Намаздан чыгылса, кийинкилери кыйрайтат. Кийинкилерден бул шору курусун, энеси ыйласын дейт. Бул өтө жаман болот туугандар. Ошон үчүн альхамдулилля 5 убак намаз ден соолугубузга дагы жакшы, рухка дагы жакшы, ырыскыга дагы жакшы, нервке дагы жакшы. Бүгүн адамдардын нерви жука, уруша турган, жаңжалдаша турган, бири-бирин өлтүргөнгө таяр, бири-бирин жегенге таяр. Эмне үчүн? Намаз жок. Намазды шашылбай окусак, ошо олуттуу шашылбай окусак, өзүн кармай турган болот эле. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, 5 убак намазды биз таштабайлы. Учур келет, намаз бизди таштабайт.